Бул жерде Основание мындайча айтканда негиздеген. Эмне үчүн Бишкектен учуп аткан адамдар мага факт менен айтып атат, биз келдик мына 30 000 сомдон. Ал эми ошол эле билет Кадамжай, Кызылкыя, Ноокат, Ош, Жалал Абад шаарларында эгер основанияны бизден алсаңар 50 000, 60 000, 70 000ге чейин экен. Эмне үчүн Бишкекте основания суралбайт дагы? Биздин Ошто бар. Анан да мен негизи суроом өтө көп болчу, бирок убакыт аз экен. Себеби мен Кадамжай коомунан келдим. Кадамжай коомунун атынан келдим. Бул жерге мен случайно келип калдым окшойт. Түнү телефон чалып кел дешип. Себеби канчалаган мына бийлик өкүлдөрү алмашып атат, канчалаган мына өкмөттөр алмашып атат. Кап болбоңуздар, ушул жерде отургандар эч эле алмашпай ататчы. Себеби Москвада 700 000ден ашкан мигрант бар. Мен мисалы Кадамжай коомунда бул Москвадагы мен деген чоң коомдордун бири. 50 000ден ашык. 50 000ден ашык адам бар бизде. 70 айылды биз бириктирип, мына кече бир груз вестини жөнөттүк. Бүгүн анын батасын берелек, экинчи груз вестиге биз даярданып атабызчы. Мигрант деп сиздер оңай айтканыңыздар менен, эми сиздер эмес, негизи эле Кыргызстанда мына мигрант деп көпчүлүк эле. Бул мигрант деген сөз биздин могу мигранттар үчүн. Бул ковидден дагы мындай оор салмактуу. Себеби мигрант деген сөздүн ичинде бул зорлук бар, зомбулук бар. Бир кимдир бирөөсү иши жок, көчөдө алкаш болуп калып кеткен. Бул толтура нерсе. Анан ушундай нерсени мигрант деп жеңил эле айтып коюш, бул биз үчүн өтө оор.